Салам урматтуу достор, Мирель менен Аку силер менен 10 мүнөттө ушул жерде биз кызыктуу бир подкаст ойлоп чыгардык. Бул силерге кызыктуу болот болуш керек. Адамдын өзгөчөлөрү, ар бир адамдын өзгөчөсү бар, Мисалы, меники болсо бутум кыска, денем узун деп койсом, бул өзгөчөсү болобу дегендей. Же кээ бир адамдардын бир көзү башка цветтер болот, мисалы. Ошол жөнүндө келгиле биз кызыктуу бир подкаст ачып ой жүгүртүп көрөлү. Салам, мен угармандарым баардыгына тең сагынычтуу салам айтам. 1-2 подкаст Мирель жалгыз болуп сагынып калсаңыздар керек. Кайрадан кызматыңыздарга келдик. Атым Аку. Анан Мирель кандай ден соолук? Ден соолугум жакшы. Сонун. Сеничи адамдар эмнеңден улам эстеп калат? Менин бул кашыман. Бул балабы деп, кашыңдан. Кашыман карап туруп. Өзбектердикидей кашы деппи? Жок. Кашым болсо бир кашым ылдый түшүп турат, бир кашым өйдө көтөрүлүп турат. Байкап турмун, карасаң мени. Көрүнүп турабы? 10 кашым бул жагы. Анан баары айтып берет, сен өзүң минтип эме өйдө тарап коесуңбу депчи. Жок, төрөлгөндө эле ушундай болгон да. Анан баары эле ошону байкап калат. Деп анан тиштерим өзгөчө, өзгөчө деп айтпайм. Атамдын тиштери мага өткөн, атамдыкы ошондой кыйшык болсо дагы эки жеринде мындай кылык деп коет эмеспи, ошолор чыгып турат, чоң болуп чыгып турат. Ушундай бир өзгөчөм бар да. Жакшы укмуш экен. Мен болсо көздөрүмдөн эстеп калышат да. Сен көзүң ыйлабыйын деген адамдыкында болуп турат деп эстеп калышат да. Ыйлагың келбей эле деп кичекейимде көп сурай беришем. Мен жок деп таң калчумун да, көрсө ошондой экен. Кыскасы, бүгүн биз адам тууралуу кызыктуу фактыларды айтканы турабыз. Анан саатыбыздын башында эле мен угармандарыбыздын ар бирин Алкитап Чекит медиа сайтына чакыргым келет. Ал жака катталып, биз менен бирге сонун маалыматтарды угуңуз. Анан эгерде сиз дагы адам тууралуу өзгөчө фактыларды билсеңиз, өзүңүздүн өзгөчөлүгүңүз бар болсо, анда ылдый жакка жазып коюңуз. Бирокчу Мирель, биз өзгөчөлүгүбүздөн уялабыз, көбүнчө уялат. Аны өзгөчө, бул менин өзгөчөлүгүм дейт. Мисалы, витилиго оорусу менен ооруган адамдардын баары деп денесинен уялып, жашынып, жабынып, көлгө түшкөндөн тартынат да. Анан күчтүү гана адамдар бул менин өзгөчөлүгүм деп туруп топ модель болуп кеткендер бар, Витилиго деген жанагы денеде мындай тактар калып калабы, агарып колу ушундай. Мен бир таанышым бар ушундай. Башында кичинекей кезинде уялчу экен. Бирок ал айтып берет, менден караганда апам көбүрөөк уялчу дейт. Эмнеге уялчу эмес, ал корку берчү. Бул кызым кантип эме болот, чоңойгондо ушуну эметишет да, уялат да, тиги бул деп апасы уялып беришкен көбүнчө. Мага мен уялчумун дейт, бирок көбүнчө анчалык эмес. Анан бул чынында возраст өткөндөн кийин, убакыт өткөндөн кийин адам муну кабыл алып, анан эме болот турбайбы. Ошол учурда кабыл алганда бул өзгөчөсү мындай жакшы өзгөчөлүк болуп калат экен да. Ага чейин көп адамдар уялат чынында. Кызык, мен болсо бир факт кызыктуу эмени окудум. Адамдын негизи бул дүйнө жүзүндө 35% 35% адамдардын жанагы тиш болот го, мудрости деп коет эмеспи? Акыл азуу. Ал 35% адамдардыкы жок болот дейт. Чыкпай калат экен, негизи жок болот дейт. Акыл кирбей калат. Акылдуу эмес болуп калабы. Бирок аябай кызык экен да ушулчу. Баягы күнү мен бир стоматолог менен баарлашып калдым. Анан акыл азуу жөнүндө сурадым да, чыгышы керекпи десем, акыл азуу керектүү учурда, керектүү жерде чыгышы керек дейт. Эгерде ал чыкпаса, бир 40 жаштан өткөндөн кийин тиштер алыстай баштайт дейт. Элестет? Анан могул бүлөлөр ооруй баштайт дейт. Анткени ал башка тиштерге күч берүүчү, анан башкаларды монтип тыгыз кармап туруучу тиш дейт да, элестет? Анан кээде акыл азуум чыкпай атканда кестирип алып салдым дегендер бар го. Бул да бир кеңеш болсунчу. Эгерде өзүнүн ордунан туура чыгып атса, анда алдырбаш керек экен да. Негизи ошо мен акыл тишти мурун ойлогочумун, эмне бул тиш кандай чыгат деп. Анан караса, ал болсо эме тиштердин алдында чыгат турбайбы? Алдынан туруп, анан кыйгашы болуп, туура эмес өсүп, туура эмес эми кыйшык өсүп чыгат турбайбы? Мен мурун ойлочумун, ал кандай тиш депчи. Тишиң түшүп калса кайра өсүп чыгабы ордуна, мурдагы кичинекей кезде эле деп ойлой берчүмүн да. Негизи ошо 35% эле адам бул дүйнөдө ошондой болот экен да. Сеники барбы? Меники бар го дейм. Мен пока билбейм. Анда же чыга элекпи же? Чыга элек болуш керек. Меники эки жагыма тең чыккан маягыма. Бирөөсү көп жыл чыга албай ооруп жүрүп анан араң чыкты. Бирөөсү болсо оңой эле чыгып кетти да. Менде жок, чыга элек. Мен кызыгы аны сезип көрө элек. Мен баары айтса эле кандай болот. Мүмкүн мен бул ошол 35%га кирип калдымбы? Билгендей чыгат го анда. Чыгат го дейм. Мүмкүн убакыт элек.
Дүйнө жүзүндө сологой адамдар бар го. Сологой адамдар канча десең, дүйнө жүзүндөгү миллиарддаган адамдардын ичинен 7% адамдар сологойлор болушат экен. Элестетип көр, 7% болсо, ошондо. Менин кызым оңолой дагы, сологой дагы да кызык. Оң кол менен да, сол кол менен да иштеп тамак ичип берет. Мен байкем болсо кызыктуу. Сол кол менен мурун эметчи, футбол ойногондо кичинекейде сол бут менен тепчи, эме кылганда кээ бир кылган иштерди сол менен кылчу, бирок жазганда оң менен жазат. Азырчы? Анан чоңойгондо жок, сол кол калып калды. Кандай? Оң кол менен кылат да, мүмкүн анын үчүн. Баласы сологой. Карандаш, ручка алып жазганда сол менен эметет, тамак же десе вилканы сол кол менен алып жейт, сол калыптыр да анда. Анан бир кызыктуу нерсе, гетерохромия деген оору бар го, көзү айырма болгончу. Бул дүйнөдө 1% эле көрүнөт экен. Ошон үчүн кээде эле байкалат го ошондой. Сологойлор эми биз 8 миллиарддын 7% канча болот экен. Ооба, байкабайсың да. Муну болсо 1 эле пайыз болуп экен да. Бир жолу сологойлордун үйүнө барып калдым да. Анан сологойлор үстөлдүн аркы башына мындай катарына отурат экен, оңолойлору бияна отурат экен да. Мен конок болгондуктан сологойлордун катарына отуруп калдым да. Жолто кыласың да бири-бириңечи, анан деп анан тиги жанындагы байке, сен оңолойсуң да, анда кел бияка отур деп анан ордунду алмаштырып атпайбы. Антсыгандай. Кызыктуу. Адамдын денесинде сен айта кеткен адамдар өзгөчө болот. Мен өмүрүмдө тирүү көрө элекмин. Сен көрдүң белең? Сүрөттөрдөн, тасмадан эле көрүп жүрөм, мындай тирүүрөй көрө элекмин. Мындай өзгөчө эки көз, мындай гетерохромия деп атпайбы, андайды көрө элекмин мен. 1% дегенде ошондо чынында аз, бул телевизордон, сүрөттөрдөн көрүп калыш мүмкүн. Мен жанагы оору айтып атпайбы, денеде так калган оорулар, витилиганы көргөм. Ал адамды андайды көргөм. Анан эмне себептен дагы түшүнгөм. Бирок болсо ошол аргас көздү иттен көргөм мен. Хаски деген бир ит бар го. Ошонун көзү ушундай болгон. Бир көзү көк, алардын негизи көк, ак болуп турат эмес беле ошондой. Өзгөчө эмес беле? Бирөө көк, бирөө мындай күрөң эле көз болчу да. Иттен эле көргөм. Ошол гетерохромия болгон адамдардын карасаң, бир көзү көк, бир башка өң, экинчи көзү күрөң, башкача өң, экөөнү тең карасаң сулуу көздөр да, экөөнү тең, бирок мындай чогуу көргөндө биз үчүн көнүмсүз болуп калыш керек бизге. Линза кийип алды же эмне кылып алгансып деп ойлоп калыш керекпиз. Ушу гетерохромия менен ооруган деп айткан тура эмес болот го дейм. Бул эмне деп айтат? Бул адамда көздүн гетерохромиясы бар деп айтат го, адам мышыкты жөнүндө бир тасма көрдүм элем. Жакшы, кызыктуу дагы биздин денебизде эң эле күчтүү эң эле күчтүү булчуң бул тил экен да. Тил. Мен эң кенедей, анан тил. Эң кенедей. Ооба. Мага бирөө айтты эле, бул жүрөк деп. Бирок жүрөк башка жеринен күчтүү болуш керек, башка өзүнүн роль менен ойногондуктан. Ар кандай болуш керек. Бир кызыктуу, күлкүмүштүү экен. Тил эгер семирип кете турган болсо эмне болмок элестетип көр. Чоңоюп эле. Бир күлкүмүштүү экен. 30% дүйнө жүзүндө адамдар жана мурдун тешигин чоңоюта алат дейт. Кантип? Мындай дем алганда чоңоюп турат го, атайын кылып дейт. 30% эле дейт. Бирок көп эле болуш керек 30. Бирок мен ойлочумун баары эле эме кыла алат го деп. Мен бир кызыктуу, атам кулагы менен кыймылдатчу. Анан кичинекей кезинде эле бизге кызыктуу болчу. Кантип кыймылдатып атат деп. Улам эле сурап, анан мен да кылгым келет, үйрөтүңүзчү деп эле атамды эметип берчүмүн да, тажатып берчүмүн, кандай деп эле. Ал болсо мынтип келип, мына көрүп кыймылдап атат деп кетип калчу эле. Адамчы орто эсеп менен күнүнө 4800 сүйлөйт экен да, бирок биз экөөбүз кирбейт экенбиз алардын катарына. Биз көп сүйлөгөндөр эмеспиз. Мына ушундай. Айторум, анда биз саатыбызды жыйынтыктайбыз, бирок кийинки уктурубузда дагы кызыктуу маалыматтар менен бөлүшөбүз, андыктан алыстабаңыздар. Жана биз угармандарыбызга кайрылалы. Алкитап Чекит медиа сайтына катталганды унутпаңыз. Биз менен бирге болуңуз. Көңүлдүү күн. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.